22 жаштагы Ошунун студенти Кара Суу районунун Ишкаван айылындагы мына ушул үйдө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кече 8 февралда анын жансыз денеси үйдүн короосунан табылды. Ушул тапта тергөө иштери башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүү 1998 жылы туулган Ошунун студенти болгон. Туугандардын айтымында ал көп жылдан бери ушул турак жайда өзү жалгыз жашап келген. Жаш эле жашыңдан бери билебиз биз. Биздин көчөдө чоңойгон, айылда чоңойгон бала булачы. Кийин 9 бүткөндөн кийинби, 11-дө бүтүп, буяка келип медсакка тапшырып, окуп, атасы менен чоңойгон эмес. Атасы апасы ажырашып кеткен. Ошондон жалгыз жашап. Калганын билбейбиз, ушуну угатпайбыз азыр. Бул билбейм, мыйзам чегинде өздөрү чечет, өздөрү билет. Буга чейин 2000-жылы туулган студент кыз дайынсыз жоголгону айтылып, изделип жатканы маалым. Ал 30 январда окууга кеткен бойдон кайра үйүнө кайтып келген эмес. Милиция кызматкерлери анын жакындарынын көрсөтмөсүнүн негизинде кылмышка шектүү 24 жаштагы жаранды качып жүргөн жеринен колго түшүрүшкөн. Ал сурак учурунда оор кылмышты жасаган мойнуна алып, кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн. Аны 30 январда үйүнө ээрчитип барып, ошол жерде түшүнбөстүктөн улам үйдөгү аш бычак менен сайгылап өлтүрүп салганын билдирген. Кылганыңызга өкүнөсүңбү, өкүнбөйсүңбү ушундай кылганга? Эмне себептен мындай ишке бардың? Кокусунан болуп кетти. Көкүрөгүнө сен сайдың бычакты. Канча жолу сайдың? Эсиңде жокпу? Сен сайдыңбы? Шок болуп калдым. Канча жолу сайдың? Эсимде жок, шок болуп калдым. Азыр дагы шок. Шектүү милиция кызматкерлерине өлүктү көмгөн жерин жактоочусунун катышуусунда көрсөтүп берген. Денени алгачкы кароо учурунда курч мүйүздүү буюмдун натыйжасында келтирилген дене жараттары бар экендиги аныкталган. Окуяга адам өлтүрүү боюнча иш козголду. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 122-беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө бул бала ушундай өзгөчө оор кылмышка баруу максатында бычакты кайсы жерден алгандыгын, кайсы жерге бекиткендигин жана кыздын үстүңкү кийимдерин, курткасын, баш кийимдерин кайсы жака таштагандарын баарын көрсөтүп берди. Азыр болсо иликтөө иштери жүрүп жатат. Укук коргоо кызматкерлери кыздын жансыз денесин жакындарына өткөрүп берген. Бүгүн ал Ош шаарына караштуу Кеңеш айылында жерге берилди. Маркум жана шектелип жаткан жаран Ошмунун медицина факультетине билим алып жатышкан. Мугалимдери алар эң алдыңкы студенттер болгонун айтышууда. Чындап айтканда булар ошол Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин стоматология адистигинин 4-курстун студенти болгон. Ал эми баланы мен аты жөнүн жакшы билбей атам, ал ошол поток староста болгон экен. Аябай жакшы бала эле деп бар уккандан бери өтө мындай шок болуп турат да. Негизинен эми бул өтө туура эмес иштер болгон. Чындап өкүнүп атам да, баягы кызды көрүп мындай сабак берген адам катарда мен эч кимге мындай немени каалабайт элем да. Беле кетсек, Ош шаарында 2021-жылы адам өлтүрүү боюнча 6 кылмыш иши катталып, алардын баарынын бети ачылган. Ал эми 2022-жылдын башынан бери жогорудагы кылмыш иши менен экинчи учур катталып отурат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.